Илгери тамырчылар кармап туруп эле, тамырды кармап туруп эле ысыктап кетипсиң деп туруп суукка отургузуп койгон. Ушуну мен азыр мындай түшүндүм да, кандын ичинде микроорганизмдер көбөйүп кеткенде, алар кандын ичинде жейт да. Кандын ичинде бизге кете турган витаминдерди жейт, калий, палий болобу, башка микроэлементтер болобу, белок, углевод ошолорду жейт дагы, кайра эле кандын ичине чыгарат керектүү нерсесин. Ошондо кандын ичи булганып баштайт. Ысык болуп кетет деген сөз да. Анан кийин тамырчылар айткан, деген, сен ысыкчан болуп кетипсиң деп туруп, 40 күн ритм өзгөрөт да. 40 күн ошол адамды сууга отургузуп койгон да. 40 күн сен тамак бербей койсоң, каның ичиндеги бар өлүп калат да. Көрдүңбү мына каяктан булар 40 күн сууга отургузган. 40 күн сууга отургузуу деген сөз, 40 күн бир да белок, углевод, жир бербей койдуң. Багы каның ичинде жүгүрүп жүргөн микроорганизмдер жей турган эчтеке жок, өздөрү өлүп, суу менен кошуп эле сыртка чыгып, кан тазаланган. Адамда 5 литр кан тазаланган. Сууп кеткенде-чи, сууга ашып кетти. Сууга ашып кеткенде алар наоборот чучук жетирген, эт жедирген, күчтүүрөөк тамак ичирген. Сууктап кетти деген сөз, организмдеги бизде микроорганизмдер эки түрлүү болот да. Керектүү, керексиздер. Керектүүлөр азайып кетет. Керектүүлөр азайып кеткенде, наоборот ошону бериш керек болуп калат. Пребиотик деп коет, ошолор наоборот бериш керек, значит, наоборот ысыкташ керек. Кыргыз наоборот куйрукту сордурган, чучукту жедирген, жылкынын этин жедирген, койдун шорпосун ичирген. Көрдүңөрбү? Наоборот керектүү нерсени берген кыргыз. Бирок сууктап кеткен адамдар азыраак да. 10%, 90% эле адамдар ысыкчан болуп кетишет. Эми жанагы сары май менен озанткан жөнүндө да айтып жүрөсүз. Сары май менен Эмне үчүн сары май менен озанткан? Сары май эң биринчиден мунун мында деген витаминдери көп. А, Д, Е, К деген, анан омега 3, омега 6 деген май кислоталары көп да. Биринчиден бул организмге керектүү азык. Бирок ошол эле мезгилде кыргыздар бала төрөлгөндө эле колду ушундай же указатель же немени ушундай сары майды алып туруп эле баланын оозуна төрөлүп чыгып жиндик кыркылган балага эле сары майды озанткан да. Сары май озантканда эле баягы бала 9 ай эненин ичинде жатат да. Эненин ичинде жатып, өт пока куй элек да. Бияка төрөлгөндөн кийин ал уже өттөр иштеш керек. Ошону иштетиш үчүн кыргыздар сары майды салган оозуна. Мына оозуна озантканда эмне кабар берет? Өт дейт, сен азыр иштеп башта дейт. Өт уйку безөкөңөр иштеп баштагыла деген. Биринчи өт куюлганда ошол өт адамдын ичегисиндеги 9 ай апасынын ичинде жаткан биринчи заңды мекония деп коет. Биринчи заң менен кошо апа менен баланын ортосунда киндик аркылуу энеден өткөн микробдор да ичегиде жатат да. Ошол биринчи заң менен энеден өткөн микроорганизмдин бардыгын сары майды оозго салуу менен өттү иштетип, өт куюлганда эле бул уулуу зат болот өтчү. Мына микроорганизмдер үчүн уулуу зат болот дагы, ошо микроорганизмдерди дагы биринчи заңды дагы тазалап алып чыгып кеткен үчүн баланын ичи көпкөн эмес. Азыр биз ошо сары май озантпаган үчүн биринчи заң кетпейт, микроорганизм балада калып калды. 3 айга чейин өт кабар жок иште деген. Сары май жок да, кабар жок. 3 айга чейин өт жакшы куйбастан, баланын өт дагы уйку безде жакшы куйбастан, баланын ичи көп колика болуп 3 айга чейин чыңырып жата берет. Анан 3-чү айга баргандан баягындан мынтип өтү менен уйку бези иштеп баштагандан кийин гана коликасы кетет. Азыр кандай гинекологияда жанагы күйөөсүн кошо жаткырып төрөткө, анан кийин анысы чыгып, анан жанында поддержка берди кокуй деп ошентип ырзычы болуп атышат. Ошол туура эмеспи? Мен мисал буга чындыгында кошула албайм. Эми башында эми баягы кайсы профессор эмнени ойлоп тапса эле ошону алдыга коюп анан ошону өркүндөткөнгө аракет кылып атпайбы? Кокуй деп ушундай
күйөөсү кошо төрөсө поддержка экен деп. Мен лично например, как мусулман катары мен мындан туура көрбөйм. Аял киши деген өзүнчө төрөш керек. Илгери аял кишини аял киши төрөткөн, аял киши киндигин кырккан. Эми мен мисалы буга кошула албайм.